Индиядагы өлүм курбусу келинди баласы менен кимдер өлтүргөнүн айтып берди. Индияда өлтүрүлгөн аялды күйөөсү өлтүргөн эмес, ал өлгөн учурда күйөөсү жанында эмес болчу. Бул тууралуу маркумдун досу билдирди. Анын айтымында мыскалды жана анын баласын Матлюба аттуу айым жана анын жигити дагы бир курбусу болуп үчөө биригип өлтүрүшкөн. Алар өзбек жараны болушкан. Окуя болгон күнү маркумдун күйөөсү аялынын жанында болгон эмес. Матлюба мыскалдын күйөөсүнө чалып, аялың менен балаңды өлтүрдүм деп айткан. Андан кийин күйөөсү алардын сөөгүн тапкан дейт ал. Учурда окуя боюнча экспертиза дайындалып, 12 адам сурак берүүдө. Белгилей кетсек, кечээ 22 сентябрда Индиянын Нью-Делинин Калкаджи аймагында 28 жаштагы кыргызстандык аял менен анын 1 жаштагы уулунун жансыз денеси табылган. Ошондой эле маркумдун 5 айлык боюнда бар экени айтылат. Буга Кыргыз Кабар.